Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу салтанаттуу жыйындын катышуучулары, бүгүнкү Кыргыз тарабынын жана Канадалык Центера Gold Inc. компаниясынын ортосундагы келишимдерге расмий кол коюу аземине кош келиңиздер. Кыргыз тарабынан кол коюуга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбек Усенбекович чакырылат. Кыргыз тарабынын жана Канадалык Центера Gold Inc. компаниясынын ортосундагы өз ара дооматтарды жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө макташууга кол коюлат. Кумтөр боюнча келишимге кол коюу иш-чарасы. Президент Садыр Жапаров бүгүн Кыргыз элине дүйнө коомчулугуна көгүлтүр экран аркылуу Кумтөр алтын кени боюнча глобалдык келишим түзүлгөнүн жарыялады. Президенттик администрациядан билдиришкендей, министрлер кабинети менен Центера Gold Inc. компаниясынын ортосунда Кумтөр Gold Company ишканасын башкаруу боюнча пикир келишпестиктерди жөнгө салуу боюнча келишимге кол коюлду. Түзүлгөн келишимге ылайык министрлер кабинети Кумтөр кенин толук башкаруу жана ээлик кылуу укугуна ээ болду. Президент элге кайрылуусунда келишимди тарыхый бурулуш деп атады. Келишимде министрлер кабинети Центера жана Центеранын негизги акционери болуп саналган Кыргыз алтын ишканасынын ортосундагы бардык талаш-тартыштарды так бөлүштүрүү жана чечүү каралган. Келишим министрлер кабинети жана жогорку кеңеш тарабынан алдын ала жактырылган. Министрлер кабинети Центера жана Кыргыз алтын ишканасы келишимге кол коюлгандан кийин 90 күндөн кечиктирбестен жабылат деп күтүүдө. Центера бизнес активтерин сатып Кыргызстандан кетти. Компания Центера Gold Кыргызстандагы Кыргыз алтын ишканасындагы бизнес активтерин сатууга макулдук бергендигин жана өлкөдөн кетерин жарыя кылды. Бул туурасында аталган компаниядан кабарлашты. Бул активдер Кумтөр Gold Company жана Кумтөр Operating Company деп аталган кыргызстандык тугундуу компаниялардыкы. Алар толугу менен Кумтөр кенин башкарып турган Центера компаниясынын ээлигинде болгон деп айтылат маалыматта. Бүгүн президент Садыр Жапаров Кумтөр толук 100% акция менен Кыргызстандын ээлигине өткөндүгүн айтты. Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold Company ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Мындан тышкары, Центера бизге өткөн жылдын 3 кварталы үчүн дивидендтерди төлөп бермей болду. Анын көлөмү болжол менен 11 миллион АКШ долларын түзөт. Кумтөр кенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык. Бизге 53 миллион доллар келет. Бул каражат мурда Лондон банкынын трасттык эсебинде сакталып келген. Центера 2021 жылдын май айындагы алтындын партиясы үчүн алар алып кете албай калган 29 миллион долларды төлөп берүү боюнча койгон талабынан баш тартты. Центера АКШда, Швецияда жана Канадада Кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду. Биз эң башынан тартып мамлекеттин улуттун кызыкчылыгын коргоо үчүн бекем турдук.
өзүбүздүн позициябызды чечкиндүү түрдө коргодук. Башында бизди эл аралык коомчулукка жапайы баскынчы катары көрсөтүүгө аракеттер болду. Андан кийин да бизге өтө келишкис талаптарды коюшту. Биз баарына чыдадык, бекем турдук. Биз үчүн маанилүүсү Кыргызстандын жана кыргыз элинин кызыкчылыгы эле. Акырында эң баштапкы сүйлөшүп жаткан позицияларды түп тамырынан өзгөртүүгө жетише алдык. Өлкөбүз үчүн бүгүнкү учурга ылайыктуу, максималдуу түрдөгү пайдалуу жыйынтыктарга жетише алдык деп дагы бир ирет ишенимдүү түрдө айта алабыз. Биздин чечим эл аралык арбитраждык боюнча дүйнөдөгү эң мыкты юристтердин колдоосуна негизделди жана алардын бизге берген кеңеши да ушундай болду.